Руслан Сүйүналиев финанс министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Сүйүналиев министрлер кабинетинин төрагасынын 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 641 буйругуна ылайык дайындалган. Ал эмгек жамаатына бүгүн 30 сентябрда тааныштырылды. Таластын тургунунун үйүнөн 4 килограмм марихуана табылды. Бул тууралуу ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Аталган кызматтын Талас облусу боюнча башкармалыгына жаран баңгизат каражаттарды, тактап айтканда марихуананы Талас шаарында таркатып жүргөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 3 бөлүгү боюнча сатуу максатында баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин алкагында 56 жаштагы жаран кармалып, жашаган дарек аныкталган. Анын үйүн тинтүү учурунда 4 килограмм 250 грамм марихуана табылып алынган. Иликтөө иштери уланууда. Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы ынтымак жаңы конушунда гүл бакча курууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталында маалымдалгандай, гүл бакчаны Садырбаев, Сакалдуу көчөлөрүнө куруу пландаштырылууда. Пландалган сумма 12 768 сомду түзүп, сунуш берүүнүн акыркы мөөнөтү 2022 жылдын 13 октябрына чейин болот.